Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah talam жардам менен фикулада эе болат деген китептен алабыз. Мусулман адам барыбызга белгилүү, эртең менен таң атса дагы, кечкирсе дагы, уктар алдында да, уйкудан ойгонсо да, дарат алса дагы, айтор жашоосунун бардыгы Аллах таламды даңазалап, улуктап, хамд сана айтып, зикир кылып жашоо. Мына ушул үчүн жаралганбыз. Аллах таалам Куранда "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун" мен адамдар жиндерди өзүмө гана сыйыныш үчүн жараттым деген. Өзүмдү гана жалгыздаш үчүн жараттым деди. Мага ибадат кылыш үчүн жаратты. Ал эми ибадаттын маңызы эмне? Ибадаттын өзөгү эмне? Зикир. Кайсыл гана ибадат болбосун, мейли ороз айы келгенде, же умра болсун, же ажылык болсун, же намаз болсун, эмне амал болбосун ибадат. Эң мыктысы ким дегенде, ким Аллахты көп эстесе. Качан ибадат мыкты болот, чырайлуу болот, качан ошол жерде Аллах тааламды көп эскерген. Ушудан белгилүү, бүт жакшылыктын башаты бул Аллахты эстөөдө. Аллах тааламды эстелбей зикир кылынбаган амал, ал супсак Аллах тааламга жакындатпайт. Бирок ушул дуа зикирлердеги ката түшүнүктөр бар, туура эмес Куран сүннөттө келбеген нерселер бар. Ошолорду жакшы билип алып, зикирди жакшы түшүнүп алган болсок, алхамдулилля, туура сыйынып, туура ибадат кылууга мүмкүнчүлүк болот бизге. Ушул китептин башында Ибн Кайым рахимахулла өзүнүн Ал-Вабил Сайб деген китебинде ушу 70-80ге жакын, 100ге жакын пайданы эскерген. Ошонун айрым пайдаларын дагы эскерип, андан кийин китепке киришет. Ошол пайдаларынан мындайча айтканда, адам Аллах тааламды канчалык көп эстеген сайын, зикир кылган сайын, Аллах таалам ошол кулун өзгөчөлөп, эсепке алып, тастыктап коет да. Ушул кулум мени көп эстейт деп, бул чынчыл кулум. Чынчыл кул деген наам берет деген сөз. Себеби ал адам Аллах тааламды түрлүү түркүн ысым сыпаттары менен улуктугун эскерет, сыпаттайт. Аллаху акбар, алхамдулилля, субханаллах, ла хаула ва ла куввата илля билля. Мисалы Аллах тааламды эстеген сайын, Аллах тааламды сыпаттап аткан болот. Улуктугун таңазалап эстеп аткан болот. Кулу эскерип кабарлаган сайын Аллах таалам туура айтты дейт. Кулум туура айтты дейт. Чын айтты дейт. Мына ошон үчүн ошол көп эстеп айтып жүргөн кулун Аллах таалам жалганчылардын тобунан чыгарып салат. Чынчылдардын жамаатына кошуп коет. Кыямат кайымында, махшар күнүндө, эсеп кысапта тирилгенде чынчылдардын арасында тирилет. Ар бир мусулман момундун бул көксөгөн максаты, жаным чыгып, ажалым жетип бул дүйнөдө кеткенде, Аллахтын алдында чынчылдар менен, шухадалар менен, пайгамбарлар менен, Аллахка жакын, сүйүктүү кулдар менен бирге тирилип калсам экен деген. Фираун, Карун, жалганчылар адашкандардын тайпасында эмес, кайсыл топтун арасында тирилип суракка турган болсоң, бул чоң сүйүнүч. Сен жакшылыкта экениңе белги. Мына Аллах тааламды көп эстеп жүргөн адам, алхамдулилля, эң бул пайдаларын бири, биринчиден Аллах таалам аны чынчыл экенине көөгөтөт, тастыктайт, жана чынчылдардын тобуна кошот деп эскерген. Ибн Мажада, жана Тирмизиде, Ибн Хиббан, Хакимде келген хадисте мындай дейт: "Аннаху шахида алейя Абу Хурайра ва Аби Саид аль-Худри радиаллаху анхума аннахума шахида аля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кала". Мындай чыкканда бул кабарда Абу Хурайрадагы Саид аль-Худри эки сахаба кабарлап атат. Бул сөздү пайгамбар алейхиссалату вассаламдан укканбыз деп. Эгерде адам Аллахтан башка сыйынууга зат жок, Аллах улук деген сөздү айтканда дейт, Аллах таалам ага жооп берет дейт. Садака абди ла илаха илля ана ва ана акбар. Кулум туура айтты, чын айтты, менден башка сыйынууга татыктуу зат жок, мен улукмун деп. Эгер кулу ла илаха иллаллах деп айтып ал жалгыз десе, Аллах таалам ага да жооп берет экен. Кулум чын айтты, туура айтты, менден башка кудай жок, мен жалгызмын деп. Эгер кулу айтса, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, анын шериги жок десе, кулум туура айтты, чын айтты, мен жалгыз өзүм элемин, менин шеригим жок дейт. Кулу айтса ла илаха иллаллах лахул мулку ва лахул хамд, бардык мүлк ага гана таандык, мактоолор ага таандык десе, Аллах таалам дагы жооп берет дейт. Чын айтты кулум, менден башка кудай жок, мүлктүн бардыгы мага таандык, мактоонун баары мага таандык. Ва ида кала ла илаха иллаллах ва ла хаула ва ла куввата илля билля, эгер кулу айтса күч кубат жок, тек гана Аллах менен десе, кулум туура айтты, чын айтты, мен гана, менден башка кудай жок, күч кубат ээсин бардыгы мага таандык. Мына ушул сөздөрдү
Ким айтып атат? Абу Хурайра менен Саид аль-Худри улуу сахабалар кабар берип атат. Андан кийин айтып риваят кылганчы, ушул мен эсимен чыгып кетти дейт. Кандай кылып айтты? Ким ушул сөздөрдү айтып жүргөн болсо, ал адам эгер ушул сөздөрдү кимдин тилинде жаңырып, кайталанып жашап өткөн болсо, ал адам жаман өлүм менен өлбөйт жана тозокко кирбейт. Эми карап көрсөңүздөр, ушул биздин күнүмдүк зикирлер. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шейин кадир. Бул сөздөрдүн бардыгы ла хавла ва ла куввата илля билля. Эртең кечки зикирлерде келген эле зикирлер. Мына Алла тааламдын кудуретинде чек жок. Мына башыбызга сыйбайт. Кантип Алла таалам ушунча мусулмандардын саны көп, ар бирибизге жооп берсин деп. Ошол эле намазда Фатиха окуганыбызда да Альхамдулиллахи роббил аламин дегенде да жооп берет Алла таалам. Мына биз ушул нерсеге ыйман келтиребиз. Шегибиз жок. Себеби Кудайдын кудуретине чек жок. Ал бардык нерсеге кудуреттүү. Болгону ошол зикирди айтканда жүрөгү менен мээси байланып, айткан оозунан чыккан тили менен эскергенде жүрөгү байланса, зикир адамга таасирин берет. Күч кубатка ээ болот. Ибадаты чырайлуу болот, ийкемдүү болот. Бул хадисти Тирмизиде келип, Хаким жана Захаби, Имам Альбани ошолор тасдиктаган туура экендигин, сохих экендигин. Дагы пайдаларынан зикирдин кимде ким Аллах тааламды көп эстеп жүргөн болсо, бул мунафыктыктан, экижүздүүлүктөн амандыкта, саламаттыкта калат. Себеби эки жүздүү адамдар Аллах тааламды аз эстешет. Аллах таалам Куранда Ниса сүрөсүнүн 142 аятында «Вала ядкуруна Аллаха илля калила». Алар Аллах тааламды аз эстешет деген. Кимде ким Аллах тааламды көп эстеген болсо, ал экижүздүүлүктөн оолак болот деген. Мунафикун деген экижүздүүлөр деген сүрө бар. Билесиздер Куранда. Ошол сүрөнүн эң аягында ушул аят эскерилген. Субханалла. Балким ушул туш келүү дагы жөн эместир деп атат автор. Эмне десе бул аятта мындай дейт. Я юхалладина аману, эй иман келтиргендер, ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла. Силерди Аллах тааламды эстөөдөн балдарыңар жана акчаңар, мал мүлкүңөр азгырып койбосун дейт. Аллахты эстөөдөн. Ома яфал залика, ким эгер ушинтип азгырып алып кетсе, фа улайика хумул хасирун. Мына ошолор утулуучулар, ошолор кыйроочулар, ошолор бактысыз болуучулар деген. Көрдүңүздөрбү? Мурунку заманда белгилүү балдары менен алаксып, акчалары менен алаксып, Аллах тааланын ошол соода сатык менен азгырылып, Аллахты эстөөдөн азгырылып кеткендер болгон. Ошол нерсе бизге дагы азгырылбаш керек. Айрыкча бүгүнкү күндө жанагы маалымат майданында сот тармак деген бале, телефон деген бале, ошонун айынан эртеменки зикирлерибиз калып калбаса экен. Кечки зикирлерибиз калып калбаса экен. Туугандар, эртеменки кечки зикир бул эң аз зикир. Муну айтып жүргөн адам зикирдин эң минималдуусун аткарып жүрөт деген сөз. Анан ушуну да айтпаган адам анда аябай алсырайт, ибадаты алсырайт, супсак болот. Керек болсо ушу намаздарын эптеп окуп калат. Намаз өзү зикир. Бирок ушул эртеменки кечки зикирлерди айтып жүргөн адам намаздарында окуса дагы жандуу окуйт. Ушул сыр эртеменки кечки зикирди жакшы айтып жүргөн адамдар күч кубатта, энергияда, анан намаздарын, ибадаттарын чырайлуу аткарып жүргөн болот. Анан акырын барып кошуп бекемдеп баштайт. Үйгө кирсе да, чыкса да, жолго чыкса, машинага отурса да, канча деген суннада келген зикирлер бар. Мына ошонун бардыгы зикир. Анан ушулардан сүннөттө келген нерсени адамдар кээ эле олук болушат дагы. Мына кече эле көрдүк, сот тармакта бирөө группа ачып алып, мен силерге сырлуу зикирлерди үйрөтөм деп 2000 сомдон 1,5 сомдон топтойт экен дагы. Могу зикирди айтып кой, карыздан кутуласың, могу зикирди айтып кой, мындай болосуң деп. Мындай шылдыңдагандай эле да, муну 7000 жолу айт, муну 40,000 жолу айт, муну 70,000 жолу айт деп. Өзү айтты экен ошону. Анда да бир күндө айт дейт экен. Ошентип аялдар топтолуп кыйнагандар бар экен. Анан үстүнөн акча алат экен. Дуалын зикирди мен эле билем дегендей. Мен силерге үйрөтүп атам деп. Мына ушинтип динин үйрөнбөсө туугандарыбыз, ошондой аферисттердин, алдамчылардын колуна түшөт, акчасын коротот, анан убактын коротот, анан сүннөткө каршы келген же шариатта жок нерселерди аткарат. Алла сактасын. Мына ушул жерде ачык эскертүү, Аллах тааламды аз эстеген адамдар эки жүздүүлөрдүн катарына толукталып кирип кетишүү. Себеби кимде ким зикирден капилетте, кайдыгерликте болсо,
Аллах Тааламды эстөөдөн алыс болгон болсо, ал сөзсүз экижүздүүлүккө түшөт. Мындайча айтканда, адамдардын сыртында бир жүзү бар, Аллах Тааламдын менен болгон мамилесинде. Бирок жалгыз калганда экинчи жүзү бар. Эки жүздүү деген сөз. Ал эми ушул көп жалгыз калса да, адамдар менен жүрсө да сыртка Аллахты көп эстеп жүргөн адам эки жүздүүлүктөн кутулат. Бир жүздүү болот. Жүзү жарык болот деген сөз Кудайдын алдында. Али ибн Аби Толибтен сураган. Хавариштер булар эки жүздүүлөрбү деп. Эл башчысына каршы чыккан хавариштер деп. Чоң күнөөгө капырчылык айыптаган, мусулмандардын канын төккөн, ушулар эки жүздүү болушабы деп сураган. Анан Али ибн Аби Толиб жооп берген. Алар эки жүздүүбү деген жок. Эки жүздүү деген булар Аллах Тааламды аз эстегендер да. Хавариштер адашкан тайпалар, секта бузулгандар. Бирок алар Аллах Тааламды көп эстегени менен белгилүү. А берде Али ибн Аби Толиб эмнени айтып атат? Сыпаттап ачык айтып атат. Эки жүздүүлөр булар кимдер десе, Аллах Тааламды аз эстегендер деп. Мына ушул негизги белгилер ушуда дейт. Ал эми хаваришттердин адашуусу эки жүздүүнүдө эмес деп атат. Алардын адашуусу белгилүү. Эл башчысына каршы чыккандыгы, адамды чоң күнөөгө капырчылыкка айыптагандыгы, адамдардын канын чоң күнөө менен таап алса, адалдап өлтүрүп салгандыгы, алардын чоң адашуулары белгилүү. Мына ушул Аллах Тааламды көп эстөө менен адам эки жүздүүлүктөн, нифактан чыккан болот. Себеби кимде ким Аллах Тааламды көп эстеп жүрсө, ал адамдын жүрөгү эки жүздүүлүк менен сыналышы мүмкүн эмес. Ким сыналат? Кайдыгер жүрөктөр, Аллахтан алыс жүргөн адамдар. Мына ошон үчүн туугандар, ушул китеп зарыл. Жумасына бир жолу, эки жолу болсо да ушул китептен өтүп турабыз. Бул китеп пайдалуу, аябай. Балким 2 айда бүтөбүзбү, 3 айда бүтөбүзбү, бирок негизги зикир менен дуалардын фикхын жакшы түшүнүп алган болобуз. Бул баштапкы жагында китепте пайдаларын эскерүүдө. Ошондой эле дагы зикирдин пайдаларынан жүрөккө шыпа, жүрөктөгү ооруларга, дарттарга дагы бул даба. Макхур ибн Абдиллах рахмахуллахнын сөзү бар. Аллах Тааламды эстөө бул шыпа болот. Ал эми адамдарды эстөө оору деген. Байкасаңыз, Аллах Тааламды аңазалап, хамд сана айтып, эстеген сайын, жакшылыктарын эстеп, шүгүр кылган сайын эстей бериңиз. Эмне болот? Жүрөгүңүз жай алат, тынчтыкта болот. Рахат алат. Жүрөктөгү оорулар чыгат, даттар кетет, кектер кетет. Ал эми адамдарды эстей берсең, эмне дейт? Ооруйт дейт. Адамдарды эстесең ооруйсуң, Аллахты эстесең айыгасың. Эмнеге адамдарды эстөөнү оору деген? Себеби адамды эстегенде ушак менен эстейт. Баланчанан түгүнчө ал мындай кылып коюптур, анан тигиндей кылып коюптур. Белгилүү жана адамдар. Ушак, гыйбат. Бир жамандыктарын эстейсиң, жүрөгүң ооруйт. Өткөн кеткенди эстесең дагы капа болосуң. Кек сактасаң дагы ооруйсуң. Ошон үчүн адамдарды эстей бергенде пайда жок деп атат. Жүрөктөгү мерестикти, катуулукту кетирет. Жүрөктө ушундай катуулук болот, мерестик болот. Ал эрибейт Аллах Тааламды эстемейинче. Хасан ал-Басриге келип бир адам мындай деген. О Саидтин атасы, сизге келдим арызданып. Ушу жүрөгүм меники катуу деген. Кантип жумшартам дегенде ушу сөздү айткан. Сен аны зикир менен кетиресиң деген. Аллахты эстөө менен жумшартасың деген жүрөгүңдү, катуулугун. Дагы зикирдин пайдаларынан Аллах Тааламды көп эстеп жүргөн адам Аллах Таалам ага жакын болот. Аллах Тааламдын жакындыгы белгилүү, эки түрлүү болот. Бири жакындык Аллах Таалам бардык адамга мындай айтканда жакын, эмнеси менен жакын? Илим менен жакын. Экинчи жакындык бар, бул жалпы эмес, бул өзгөчө жакындык. Ал колдоо жакындыгы, ийгилик берүү жакындыгы, жардам берүү жакындыгы, жакшылыкка жеткирүү жакындыгы, сүйүү жакындыгы. Ушундай жакындык. Кимде ким Аллах Тааламды эстеп жүргөн болсо, өзгөчө жакындыкка ээ болот. Жалпысын Аллах Таалам бардык адамга жакын. Мейли капыр болсун, момун болсун, ал жалпы жакындык. Ал кандай десе, илим менен. Ким болсо билип турат, көрүп турат, угуп турат. Ал эми Аллах Тааламды эстеп жүргөн адамга жакындык бар, бирок ал тигил жакындыктан дагы жакын. Жалпы жакындыктан да. Колдоосу менен, сүйүүсү менен, ийгилик берүүсү менен, тауфик кылуу менен. Ошон үчүн Куранда аяттарды окусаңыздар, мисалы инналлаха ма'алладина тақау валладина хум мухсинун. Аллах Таалам таква болгондорго менен жана жакшылык жасагандар менен деген. Валлаху мa'ас-сабирин. Аллах Таалам сабыр кылгандар менен деген. Ва инналлаха ламa'ал мухсинин. Аллах Таалам мухсиндер менен бирге деген. Ушунун бардыгы
колдоо жакындыгын. Ошо сабырдуу болду эле Аллах Тааламды эстеп жакын болду. Жакшы амалдар жасады эле Аллах Таала мага жакын болду деген сөз. Дагы бир хадис кудусиде эмне дейт? Ана ма абди ма дакарани ва тахаррат бихи шафата деген. Менин кулум менен боло берем жакындыкта. Мени эстей берген болсо. Качанга чейин ийектерин кыймылдатып, мени эстей берсе, ага жакындай берем деген. Андан кийин зикирдин дагы пайдаларынан нематтарды алып келүүчү, жамандыктарды кетирүүчү. Жакшылыктарды, берекелердин жаашына, ошолордун келишине, жамандыктардын оолак болушка зикирден өткөн нерсе жок деген. Салафтардан белгилүү бул сөз. Жанагы Куранда Хадж сүрөсүнүн 38 аятында инналлаху юдафи аниллазина аману деген аят бар. Ал чындыгында Алла Таала ыйман келтиргендерди коргойт, колдойт деген. Мына ошодо тафсирлеринде Аллах Тааламды көп эстеген адамдарды Алла Таалам өзү коргоп колдоп алат деген. Ар бир адамдын ушул ыйманында Аллах колгон зикиринде эстөөсүнө жараша ыйманы болот. Фаман кана иману акмал, канчалык адамдын ыйманы Аллах Тааламга эстөөсү көп болсо, ошого жараша Аллахтын колдоосунун көлөмү болот. Ошого жараша насип болот. Ким көп эстейт Алла Тааламды, ага колдоо көп болот. Аллахтын колдоосу белгилүү. Жана эки нерсени айттык. Жакшылыктардын келиши, жамандыктардын кетиши. Жакшылыктардын келиши берекенин, жана андан кемчиликтердин, жамандыктардын кетиши. Ошонун көлөмү, насиби эмнеге тиешелүү дейт? Аллахка болгон зикириңизге тиешелүү. Мына ушул зикирлерди болгону Куран сүннөттүн негизинде кылуу. Суфилерге окшоп мечиттерде секирип, үркүгөн эшектерди болуп бийлешип, андай зикир эмес. Колтукташып алып, жол болсо акча алып кыйнап 70 000 жолу айт деп тесмелерди берип таркатып, андай зикир эмес. Куран сүннөттө келген пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген жол менен зикир кылуу. Мына ошондо зикир пайдалуу болот. Ошондо адам жакшылыкта жүргөн болот. Зикирдин дагы бир пайдаларынан кимде-ким зикирди көп кылып жүргөн болсо, кээ бир ибадаттар бар, ага акча керек. Аны аткарыш үчүн. Жол болсо чоң курбанчылык керек болот. Мындай же ден соолук чыңын болуш керек, ошону так аткарыш, же акча болуш керек. Мисалы, ажылык кылуу деген, умра кылуу, акча да керек, ден соолук да керек, туурабы? Ошондой ибадаттардын да ордун басып коет. Ордун жаап коет деген сөз. О эч шылтоо жок, ошо тилиң керек болду. Тилиң менен жүрөгүң болсо, эстеп, ошолордун ордун жаап ала тургандай мүмкүнчүлүгү бар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ошол мухажирлердин кедейлери келип даттанган, арызданган. О Аллахтын элчиси, могу байлардын акчалары бар экен. Бизде болуп намаз окушат, бизге окшош орозо тутат. Бирок алардын өзгөчөлүктөрү дагы акчалары бар. Ал акчалар менен ажылык кылып турушат, умра кылып турушат, садака кылып турушат, Аллах жолунда курбанчылык кылып турушат. Аллах жолунда жана жихадка баргандарга төйлөрүн берет, аттарын берет, куралдарын берет. Айтор биз бул акча жагында сооп иште буларга тең келе албай атабыз деп айтып келген да. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам мен силерге ушундай жолду үйрөтүп коеюн, ошол менен жетесиңер деген. Ал эмне дегенде, ар бир намаздан кийин субханаллахны айтасыңар, жана Аллах Тааламга альхамдулилля хамд айтасыңар, жана Аллаху акбарды айтасыңар деген. Мына ушул нерсе менен 33 жол намаздан айтып атпайбы? Анда да туугандар ушудан кээ бир адамдар кур калып, салам берип эле дал баштап телефон чукулар. Жүгүрүп бараткан болот. Же шаша калып башка нерсе алаксыган болот. Кетти анын убакыты болду. Салам бергенден кийин субханалла 33 жолу, альхамдулиллахны 33 жолу, Аллаху акбарды 33 жолу, аянда ла иляха иллаллахны менен 100 кылып айтып, эмне деген соопторго ээ болосуз. Сунна мына. Ал убакыты кетип калгандан кийин башка нерсе кылып болду, калды анак. Пайгамбар алейхиссалам дубуру деп намаздын аягында деп атат. Бүтөрү менен. Бул Бухари Муслимде келген хадис. Мына ушул нерсени айтуу менен силер дейт, ден соолук, акча, мүмкүнчүлүктү жасап аткан адамдарды, ажылык кылган, умра кылган, садака кылгандардын ордун басасыңар дегенде. Болгону көрдүңүздөр, адамга шылтоо жок. Баланчанын эми акчасы бар да ошон үчүн кылып атат. Тигил мындай кылып атат, ошон үчүн кайрымдылык кылып атат деп. Мына эгерде сенде тил бар, жүрөк бар, эгерде азыр зикир кылбасаң, эртең акчаң болгон сен дагы кайрымдылык кылбайсың деген сөз. Себеби колуңда бар мүмкүнчүлүктү жасабаган адам анан тоону сүйлөй эле койду. Эртең зикирди кылбаса, кечки зикирди кылбаса, намаздан кийин ушу эң жөнөкөй зикирлерди жасабай шашып жүргөн болсо, тоокчу окугандай намаз окуса, ою талада болсо, эптеп-септеп эмне окуп атканын түшүнбөсө, анан ибадат супсак болот да. Анан намазын кечиктирип баштайт.
намазынан, ибадатынан рахат албайт. Алла Таалам өзүнүн ырайы менен, беришендиги менен ушундай акчасын сарптап аткан, өмүрүн сарптап курбанчылык кылгандардын оордун зикир менен баса тургандай мен күчүлүктү берип койду. Шылтоо жок, акчам жок эле, мен андай бийлигим жок, андай байлыгым жок, мен ошон үчүн кыла албай калдым деп Аллах Таалам алдына барганда айта албайбыз. Дагы бир араби келген пайгамбар алейхиссалату вассаламга: "О Аллахтын элчиси, ислам дининдеги шариаттар көбөйдү. Мага кабар берчи." Билесиздерби, араби деген чөлдө келген, мал менен алек болгон, көп нерселерди мындай деталына түшүнгөнгө аракет кылбайт. Алар так бир нерсени айтып коюңузчу, мен ошону жасап жүрө берейин деген адамдар болгон арабтарда. Ошондойдун бири келип: "О Аллахтын элчиси, шариат көп, мен баардыгын эми иле бербейм. Мага бир осуятыңызды бериңизчи, ошону көп эле айтып жүрөйин" деген да. Мага көп нерсе көбөйүп кеткендей болду. Кайсы бирин аткарам дегендей кылып атат да. Ошондо Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам мына ушул сөздү айткан: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикрилла". Аллахты эстөөдө тилиң дайыма нымдашып жүрсүн деген. Айтканда тилиңди бош калтырба деген. Кайда жүрсөң дагы Аллах Тааламды эстеп жүрөр, сен жакшылыкта болосуң дегенди пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылып атат? Багыт берип атат. Себеби ал адам шариат көп болуп кетти, кайсы бирин аткарсам жакшы экенин биле албай атам дегенде абалда айтканда. Себеби белгилүү бул зикир ибадаттын өзөгү. Кайсыл гана ибадат болбосун, кимдин зикири көп болсо, ошонун ибадаты эң чырайлуу. Орозодо ким көп зикир кылды, ошонун орозосу эң мыкты. Намазда ким Аллах Тааламды көп эстеди, ошонун адам намазы өйдү. Аллах Таалам баарыбызды Аллах Тааламды көп эстөөчүлөрдөн кылсын. Ошол жогоруда айтылган 200-лөрдүн катарынан чыгарсын. Акырет күнүндө чынчылдардын тобунда тирилүүгө насип кылсын. Аллах Таалам өзгөчө колдогон кулдарынын катарына кошсун. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.